Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн мен ушундай жеңил, баат жана оңой боло турган көк самсалар жасадым. Үй шартында эле. Видеону акырына чейин көрүңүздөр. 200 грамм ушундай сырды алып кыргычтан өткөрүп алдым. Эң башкысы бул сырыңыздар эрий турган болуусу керек. Моцарелла же сулугуни деген сырды колдонсоңуздар болот. Муздаткычты ачып карасам, бир бодон петрушка, укроп жана көк пияз турган экен. Аларды дагы майдай кылып туурап, баарына бир идишке салып алдым. Даяр көк чөптөрүбүздүн үстүнө кыргычтан өткөрүп алган сырды аралаштырабыз. Даамдуу болуусу үчүн 4 аш кашыктай өсүмдүк майынан кошуп, жана дагы 1 чай кашыктай тузду кошуп, жакшылап аралаштырып алдык. Батыраак болуусу үчүн биз бул жолкусунда лаваш менен жасаган атабыз. Каалоочулар болсо, биздин мурунку видеобузду көрсөңүздөр, ал жакта биз ун менен жасаган видеобуз дагы бар. Лаваштарды видеодогудай кылып кесип алган соң, эми бир жумуртканы чагып алып, жакшылап аралаштырып, лавашыбызга көк чөптөрүбүздү ортосуна салып, видеодогудай кылып түйүп алсаңыздар болот. Сковородканы отко коюп, өсүмдүк май менен майлап, кызыган убагында лаваштарыбызды салып, эки бетин кызарта бышырып алабыз. Мынакей биздин эң жеңил көк самсаларыбыз даяр болду. Сөзсүз түрдө сиздерге сунуштайбыз, жасап көрүңүздөр, эч өкүнбөйсүздөр. Даамы аябай эле сонун. Видео жакса лайк басып коюңуздар, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.